Дайыр Исмадияров. Эгерде Кыргызстанда тойлор болбой калса эмне болот? Ырчы Дайыр Исмадияровдун Facebook социалдык тармагынан бөлүшкөн тамашалуу постун сунуш кылабыз. Анын башкы суроосу: эгерде Кыргызстанда үйлөнүү жана башка тойлор болбой калса, кандай өзгөрүү болот? Бир айдан кийин азык-түлүктүн, жер-жемиштердин баасы арзандайт. Негизи сатып алуучулар жок болгондуктан базар азык-түлүккө толот. 2 айдан кийин ресторан, тойконалар жабыла баштайт. 3 айдан кийин автоунаалардын баасы түшөт. Эми эч кимге кереги жок болгондуктан базар Gelandewagen жана Range Rover'лерге толмок. Жарым жылдан акыры аялдар өздөрүнө керектүү жана жагымдуу иштер менен алектене баштайт. 1 жылдан кийин кыргызстандыктар кокусунан чогулткан акчаларын коротууну ойлонуп баштайт. Саякатка чыккандардын саны көбөйөт. 1,5 жылдан кийин товарлардын сапаты жогорулай баштайт. Элдер талап кыла баштайт. Себеби эми алар кимдир бирөөнүн тоюна эмес, өздөрү үчүн сатып алышат да. 2 жылдан кийин экономикабызда байкаларлык өсүштөр болот. Үйлөнүү той индустриясы менен алектенген бизнесмендер экономикабызга жаңы калкка пайдалуу башка бизнес сатышат. 3 жылдан кийин акыркы жасалым ырчы жоголот. 5 жылдан кийин ишкерлер аялдарынын саны өсөт. 10 жылдан кийин көптөн бери элге көрүнүү үчүн эч кимге нике турган эмес, себептүү ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны азайат. 50 жылдан кийин ата-энелер балдарына таң калыштуу окуяларды айтып бере баштайт. Илгери биз чоң тойлорду өткөрүп, ага тааныбаган эле кишилерди чакырчубуз. Анын айына мүлкүбүздү барымтага коюп, жок дегенде 20 жылга чейин кредит төлөчүбүз. Эми эң башкысы эч качан той качан деген суроо берилбей калат. Facebook'та бирөө ушинтип жазыптыр, ким кандай ойлойт деп суроо узатты ырчы. Эскерте кетсек, Кыргызстанда той темасы дайыма актуалдуу болуп келет. Изилдөөлөргө таянсак, кыргызстандыктар жыл сайын той аштарга $2 миллиард сарпташат экен. Бул акча өлкөгө эмгек мигранттары которгон жылдык сума менен барабар. Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун эсебине ылайык, Кыргызстанда алынган жалпы насыялардын 5% той өткөрүү үчүн алынат. Маалымат булагы Аргумент чекитке эже. Гүлназ Чыныбек кызы, ырчы, ар бир күндү барктаганга үйрөндүк. Карантин буга чейинки жасаган иш-аракеттерибизди эмнеге жетиштик, эмнеге жетишпей калдык, баарына сырттан көз салып, саресеп салууга чоң шарт түзүп берди. Мурунку күнүмдүк жашоо менен алпурушуп, ары чуркап, бери чуркап көп нерсеге маани берчү эмес экенбиз. Мен 2 ай бою айылда болдум. Мурун үйгө бир тийип эле той, концерт деп кетип калчумун. Ойлоп көрсөм, 11 классты бүтүп кеткенден бери мынчалык көп убакыт өткөргөн эмес экем. Үйдө жүрүп, оокат ашка каралашып, мурунку балалык кезге кайткандай болдум. Мен жаңы карантинди киргизгенде аябай жаман болдум. Түш көргөндөй ойгонуп кетсек, мурунку жашоого кайтып калчудай күтө бердим. Чынында эле ушинтип чектелип калдыкпы? Тойлор мурункудай болбой калдыбы? Салондор иштебейби? Эми деп көпкө кабыл албай жүрдүм. Чет өлкөгө чыгуу бул жакта турсун, өз мекенибизде туруп саат мынчадан кийин көчөгө чыкпайсың деп чектегенде өзү жаман экен. Кудай деле мындай нерсени жөн бербесе керек. Ойлонгула, жашоонун кадырын билгиле деди окшойт. Той ашта, концерттерде чапкылап, ырдап жүргөн күндөрдүн баркына жеттик. Ал кезде блокнотту карап коюп, бул жака барам, тиги жака барам деп кадимки күн катары кабыл алчу экем. Көрсө кадимкидей кабыл алынган күндөрүбүз эң баалуу тура. Маалымат булагы Супер чекитке. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.